Саламатсыңарбы? Арутаң көрсөтүүсүнүн көрүүчүлөрү. Күндөгүдөй эле айкидонун жөнөкөй ыкмаларын көрсөтүп баштайбыз. Баарыңар билгендей эле айкидону үйрөнүү үчүн көп убакыт талап кылынат. Себеби айкидонун ыкмалары аябай татаал болот. Бирок акырындан үйрөнө берсе болот. Азыр мен көрсөтөмүн, ушундан досторуңар менен кайталап ыкмаларды үйрөнүп баштасаңар болот. Бүгүнкү көрсөтүүчү ыкмабыз дагы жөнөкөй. Эгер жакадан кармаган болсо, кантип чыгып кетүүнү көрсөтөбүз. Күндөгүдөй эле бул жерден мунун колун биринчи кармаймын. Бул катуу каршылык көрсөтпөш үчүн экинчи колум менен бетине карап урамын. Ошондо бул артка карап кетенчиктей баштаганда эми карап тургула, экинчи кол менен да кармап туруп, колтугунун астына киремин. Анын үчүн мен арткы бут менен кадам коюп туруп, артка кайрылышым керек. Кайрылып ошону көрсөтөмүн. Кармап туруп, бетине урганда бул артка качат. Ошондо экинчи кол менен да кармап туруп, кадам коюп, колтугунун астына кирем. Эми байкасаңар болот. Бул эч кандай каршылык көрсөтө албайт, колу ооругандыгы үчүн. Калсам жыгытсам болот, калсам башка жака күч колдонуп ээрчитип кетсем да болот, мисалы үчүн мындай кылчы. Башынан көрсөтөбүз. Колун кармап туруп, экинчи кол менен бетине урамын. Колун удар жетпей калбаш үчүн арт жагына кадам коюп туруп урамын. Эми экинчи кол менен жардам берем. Арткы бут менен кадам коюп туруп, артка кайрылып туруп, бул жерде мунун билегин урай баштайм. Акыркы жолу көрсөтөбүз. Кол менен кармап туруп, бетине урамын. Артка качканда экинчи кол менен кармап туруп, артына кадам коюп, кайрыламын. Көрүп турасыңар, бул эч кандай тоскоолдук жасай албайт. Каршылык көрсөтө албайт. Сен дагы бир жасап көр, артын. Урай баштаганда уже чыдап турган болот, ошон үчүн кол оорган үчүн колун чабатам. Жетиштүү болду деп ойлоймун. Бүгүнкүгө ушуну жасап көрсөңөр болот, үйрөнүп көрсөңөр болот. Айкидо өзүңөрдү коргоо үчүн гана эмес, ден соолукту сактоо үчүн да, ден соолукту кармап туруу үчүн да керек. Кичинекей балдар эмес, аксакал кишилер да, аял кишилер да катышып атат бизде. Айкидону үйрөнгүлө, саламатта калыңыздар.